Соревнования по футболу. Награждается команда первого отряда. Барыңыздарга салам, менин атым Арузат. Мен Бишкек шаарынан келдим. Мага бул жак абдан жагып атат. Жаңы достордон таптым. Кызыктуу болуп атат. Бардыгы сонун. Саламатсыздарбы? Жакшы. Мен Орозубекова Асыл Кызайбековна. Ысык-Көл районундагы Караой айылында жайгашкан Илим эс алуу балдардын эс алуу жайынын директорумун. Быйылкы мына 2023-жылга карата Илим лагери балдарды эс алдырууга даяр болду. Бүгүнкү күндө азыркы кезде бизде биринчи поток жүрүп жатат. 400дөн ашуун бала бар азыр бизде. Балдардын баары абдан жагып атат. Мен болсо Тукмук шаарынан келгем. Мен мамам болсо мугалим болуп иштейт. Бирок ойло кызыктуу экен да. Бул илим лагери мага абдан жакты. Саламатсыздарбы, мен атым Садырбекова Аткайым, мен Сокук районунан келдим. Бул жер мага аябай жагып атат. Тамактары, оюндары, бул жерде бүт бар жакшы экен. Көптөгөн досторду таап атам. Аябай рахмат мага ушундай жайды каникулда тартуулаган үчүн. Билбейм, мындай каникулду вообще тартуулап көрбөптүрмүн. Кантип тартса болот? Биринчи, карап алабыз, мисалы гүлдүн ортосун чыйып алабыз, Бул жактан гүлдүн жалбыракчаларын чыгартабыз. Негизинен вожатыйлардын эмне кереги бар анткени бул жакта балдар бир отрядда 30дан бала болот, ал жакта 2 вожатый болот. Алар 2 вожатый 15тен бала дейт. Алар биргеликте балдарды көлгө алып барып, суга түшүрүп, карап, андан тышкары тамактанууга бирге алып барып, кечки мероприятияларга бирге чыгарып, бизде атайын 10 күнгө иш-чаралар бекитилген. Ошо иш-чараларды биргеликте даярдап, таланттарды чыгаруу максатында иш алып барышат.